Дептоус, Перевал Төашу, 138-136 чакырымда азыр. Кар абдан калың түшүп, 20-25 сантиметрге чейин түшүп. Азыр монтип Урал менен тазалап атабыз. Уда подспа себеп атабыз, бирок жолдо турган машина абдан көп. Жолдо турган болот. Жана жеңил машиналардын баары, летний дөңгөлөктүн баары турушат. Мынакей Алили пробкада жүрөбүз. Вокзалдан саат 4-тө чыктык эле. Алили биз айтсак даже биз го жакшы. Вообще эртең менен чыккандар деле ал ушинтип мынакей турат да. Бул өтө өкүнүчтүү. Ушул нерсеге даяр болушубуз керек болчу. Мына карды көрүп атасыздар, башканы көрүп атасыздар. Картаңдар бар, жаш балдар бар дегендей. Өтө өкүнүчтүү. Даярдык жок экен кышка. Элде дагы, МЧСте дагы. 2024-жыл 16 октябрь таңкы саат 8-9 чамасы. Жолдун пробка болгон себеби ар бир фурада сеп жок. Ова айдоочу жакшы айда албайт экен. Ова айдоочу жакшы айда албайт, өндүй көздөй түшө албай калган. Буда дагы сеп жок. Өйдө карай уже проездни ачып баштадык. 132 километрде, 132 менен 133 километрде. Монда жолго хоо туруп калган. Азыр хоону айландырып, өйдө көздөй техникалар өтө баштады. Погрузчикте иштеп атат, жолдорду ачып, мына ушул хоо туруп калган. Артыга астыга да кетпеди. Азыр тик ачып келсе, просто муну чыгарабыз. Анан азыр только жеңил машиналарга гана проезд берип атабыз. Жеңил машиналар өтүп атат. Туннелдин түштүк тарабы учурда түштүктөн түндүктү көздөй бир тарапты жол ачылып, акырындан машиналар жүрүп баштады. Бул кезек күткөн автоунаалар. Бишкек общий жолу 136 километр. Лихой машиналар жок, жалаң фуралар болушунча. Азыр подшипка кылып атабыз, азыр Кудай буйрса фураларда өткөргөнгө азыр аракет кылабыз да. Азыркы маалда моерде азыр лихойларды кармап турабыз. Грузовойлар лихойлар мына өтүп атат. Төашу, Бишкек Төашу. Лихойлар азыр грузовой лихойларды өткөрүп тур, грузовойлар. Уже тыгым пробка азайып атат. Өтүп башташты, акырындап. Тыгым жок, азыр чоң фураларды лихойларды өткөндөн кийин грузовойларды айдайбыз. Лихойлар монда өтүп атат. Бул южный сторона. Бишкек Ошона жолунун тоол аймактарында кар калың жаагандыгына байланыштуу Чычкан Сосновка көзөмөл өткөрмө жайларында унаалар кыймылына чектөөлөр киргизилди. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматына ылайык учурда жолдорду тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Эске салсак, саат 8:30 карата жеңил унаалар Ош тараптан Бишкек тарапка өткөрүлүп жаткан. Төашуудагы тыгын. Унаалар Бишкек тарапка өткөрүлүп жатат. Саат 8:30 карата Төашуудагы жол тыгыны жөнгө салынып, жеңил унаалар Ош тараптан Бишкек тарапка өткөрүлүп жатат. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Жакынкы убакта эки тараптуу жолду ачуу аракети көрүлүүдө. Жеринде Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жалпы 66 куткаруучу, 14 техника тартылып, Арал жана Сосновка өтмөгөндө жылынуу пункттары уюштурулган. Ошондой эле куткаруучулар жолдогу жарандарга ысык тамак таратып берип жатышат. Ал эми жолдогу майы түгөнгөн унааларга күйүүчү май берилүүдө. Номер 9 жол тейлөө ишканасынан 10 кызматкер, 2 грейдер, 2 жүктөгүч, 3 самосвал тартылып, тазалоо жумушу жүрүүдө. Мындан сырткары Ички иштер министрлигинен 12 кызматкер, 4 экипаж жолдогу абалды көзөмөлгө алууда. Бул Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу кризистик кырдаалдарда башкаруу борбору бүгүн 16 октябрь түнү менен ушул жерде Төашуудагы кырдаалга байланыштуу ушул жерде абалды жөнгө салуу жана координациялык жумуштар жүрүүдө. Сиздер көрүп турган экранда мына азыр саат 7-ден 9 мүнөт өттү.
Учурда ошо өзгөчө кырдаалдар министрлиги, транспорт министрлиги жана ички иштер министрлигинин күч жана каражаттарынын жардамы менен бул жакта Ош тараптан келе жаткан унаалар Бишкекти көздөй кезек кезеги менен өткөрүлүүдө. Ошондой эле бул жакта дагы экранда көрүп турсаңыздар, азыр онлайн түрүндө көрсөтүлүүдө. Учурда Бишкек тараптан келе жаткан унаалар Ошту көздөй кезек кезеги менен өтүп жатат. Белгилей кетсек, мына ушул жол тыгындын негизги себебинин бири оор жүк ташуучу унааларда дөңгөлөктөрү жайкы болуп, ошондой эле чынжырча жок болгондуктан, кар жаап жаткандыктан жолдорду бөгөп калган аталган унаалар. Мына ошондуктан азыр атайын күч каражаттардын жардамы менен оор жүк ташуучу унаалар жолдун жээгине чыгарылып, кезек кезеги менен унаалар чыгарылууда. Белгилей кетсек, Төө Ашуудагы абалга, кырдаалга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министри генерал-майор Болбек Ажикеев жеке көзөмөлгө алып, ыкчам штаб түзүлүп, чечелүү кечиктирилгис иш-аракеттер жүрүүдө. Адрестің қайсы посуда тұрасың? Поста кнопка толық ойын жауап қой? Такой-то толық ойын жауап? Бұнда бұтылда келетіндей, келін машина, келіндей, олардың машина, келіндер, самат, келін, күнінің құлықтары өтісі бар. Алты, министр орынбасары, генерал саматқанов, бізлерді, бұрын бақытқа өтсін, тасымары болады, өтір саматтар жауап бар. Бұтылда тұрғашқаны бар. Жақсы. Майлар чыгылган машиналарды, дизель, бензин чыгылган машиналарды, датчиктерин көрүп, если сарылары күйүп калган болсо, тоже ошо күйүүчү майларды да күйүп берип жүргүлөр. 2024 жылдын 15 октябрында саат 12:00 чамасынан баштап Төө Ашу перевалында кар жаагысы калыңдап баштаган. Бирок ошол эле учурда министрликтин тиешелүү жол тазалоо мекемелери тарабынан тынымсыз иш алып барып жаткан. Ошол эле учурда болжолдуу саат 20:21 чамасында Бишкек-Ош автомобиль жолунун 129-134 км аралыгында бир тараптуу оор жүк ташуучу унаалардын кышкы дөңгөлөктөрү жок болгондуктан байланыштуу жайкы дөңгөлөктөр менен барып, ал жерде бир тараптуу жол тосулуп калган. Ошого байланыштуу эки тараптан түндүктөн жана түштүк порталынан келген машиналар көлөмү чоң болгондуктан ал жерде тыгын пайда болуп, жол тосулуп калган. Ошол эле учурда министрликтин тиешелүү жол тазалоо мекемелеринин атайын жол тазалоочу техникалары ал жерге барып, толук кандуу иштөөгө мүмкүнчүлүк жок болгонуна байланыштуу берки 129 километрге чейин жана 134 километрден аркы участоктарына толук жумуштар аткарылып, жумуштар жүргүзүлүп атты. Азыркы учурда түнү жол Сосновка өткөрмөдөн жана Арал өткөрмөсүнөн жабылып, бүгүнгө чейин азыркы саатка чейин жабык турат. Болжолдуу 2 сааттын ичинде толук кандуу тыгындар жоюлса, жол ачылышы күтүлдү. Ошол эле учурда аталган кырдаал боюнча министрлик өзгөчө көзөмөлгө алып, Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын түндүк башкармалыгынын башчысы ошол жерде иш алып барып жатат.